Кусейин Карасаевдин басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Бул бакубат, нускалуу, чечен, сөзмөр, кыргыз сөзүнүн кылдат биларманы, тарыхты таасын билген, тилди ийне жибине чейин иликтеген, устукандап жиликтеген, кыраакы, көптү көргөн көсөм, илимдин артына сая түшкөн өжөр, илимпоз адам болгон. Кайран өмүр текке кеткен жоктура. Кусейин атанын өмүр жолу өтө татаал мезгилге туш келди. Жокчулукту, ачкачылыкты, кордукту да башынан кечирди. Ошонун баарын сыр сандыгына салып бүтүп, баа жеткис илимий эмгектерин, китептерин кийинки муунга таштап кетти. Ал эмгектерди барктап, бапестеп, кийинки муунга калтырып кетүү биздин милдет. Кусейин Карасаев 1901 жылы, кээ бир маалыматтарга караганда 1902 жылы Төп районундагы Токтаян айылында туулган. Тилчи, лексикограф, лексиколог, агартуучу, адабият таануу боюнча окумуштуу, фольклор таануу боюнча изилдөөчү, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Улуттук Илимдер Академиясынын ардактуу академиги, Касым Тыныстанов атындагы сыйлыктын лауреаты. Манас эпосун изилдөөчүлөрүнүн бири. 1931 жылы улуу манасчы Саякбай Каралап уулунун айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштургандардын катарында болгон. Манас деген терминди биринчилерден болуп Манас таанууга киргизген. Кусейин Карасаев Накыл сөздөр аттуу 2 китебинде Манас эпосундагы көптөгөн накыл сөздөрдү чечмелеп, аларга түшүндүрмө берген. Өздөштүрүлгөн сөздөрүндө башка тилдерден орус, араб, иран, монгол, кытай, кыргыз тилине кирип жана Манас эпосунан жолуккан сөздөрдүн маанисин ачып түшүндүргөн. 1990 жылы жарык көргөн Камус Наама эмгегин эпостагы көөнө сөздөргө түшүндүрмө берүүгө арнаган. Камус Наама жөнүндө белгилүү инсандардын айткандары: Карасай сөздүктү көз жүгүртүп окуп чыгуунун өзү канчалык кызык, канчалык үзүрлүү. Эне тилибиздин өзүнчө бир тарыхы болгон бул кол жазманы кызыгуу менен окуп чыктым. Жана башкаларга да көпчүлүккө таанышыш үчүн ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо деген тилекте калдым. Чыңгыз Айтматов. Кол жазмадан накыл сөздөрдүн түпкү чыгышын, алардын түз жана өтмө маанилерин, туюнтмаларындагы бир сыйра таптап, даана туюнуп алганыма кубандым. Ошол кубануу менен бирге ушул жашка келгичекти эне тилди мыкты билген жазуучу атанып туруп, бир кыйла сөздөрдүн туюнтмасын жеткире билбегендигиме, кай бирин үстүртөн, калпыс түшүнүп жүргөндүгүмө өзүм уялдым. Түгөлбай Сыдыкбеков. Адам баласы билим берүү тармагында 4 революцияны башынан өткөргөн. Ошол 4 революцияны адам баласы көптөгөн кылымдарда ишке ашырган. Кыргыз эли болсо, ал революцияны 3 муундун алкагында ишке ашырдык. Ошонун бардык революцияларында Кусейин Карасаев башкы каарман болгон. Назаркул Ишекеев, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Кусейин Карасаевдин бул сөздүгү бир гана тектеш тилдердин маанилерин гана эмес, ошондой эле кыргыз адабиятынын ооз-эки чыгармачылыгынын алгачкы эпикалык доорундагы эне тилибиздин көөнөргөн сөздөрдү түшүнүүнүн ачкычы болот. Ал дагы деле азыркы көркөм адабиятта көрөнгө катары өмүр сүрүүдө. Профессор Абдулхай Алдашев. Эңкейип калган жаштамын, эмгекти элим билээр деп, эстеп мени жүрөр деп, эскерме жазып таштадым, деп Кусейин Карасаев өзүнүн өмүр жолу, эмгеги жөнүндө Кусейин Наама деген эскерме китебин жазган. Ал китеп 2001 жылы жарык көргөн.
Өмүрдүн таңы көбүнчө кордукта өттү. Ал эми өмүрдүн кечи бизге бакыт алып келди. Эмгегимди кадырлап, толгон даңазалуу аттарды берди. Мына ушунун баардыгы кеңеш бийлиги кулагандан кийин гана болду. Мени ардактаган өкмөтүмө да, элиме да, окуучуларыма да, досторума да, туугандарыма да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жаңы түзүлгөн өкмөтүбүздүн өмүрү узун болсун. Элим ынтымактуу болуп, ырын ырдап, тоюн тойлоп, үзүрлүү өмүр сүрсүн деп элине болгон ыраазычылыгын билдирип, батасы менен ушул китебин аяктаган. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет.